Эми качан нике туура байланса, анда жубайлык ортодо бар болот дейт. Экөө бири-бирине жубай болуп калат. وَلَازِمَ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ أَحْكَامُهُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ. Анан келишим түзгөндөн кийин, никеге тургандан кийин ошол учурдан баштап күйөөгө күйөөнүн милдети жүктөлөт, аялга аялдардын милдети жүктөлөт, экөөнүн тең укуктары корголот. وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ. Аял менен кошулбаса дагы. فَيَجِبُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا. Калың маселеси боюнча же махр деп коебуз. Никеде айттык, махр аталбаса деле нике байлана берет, дурус дедик. Бирок нике байланганда махр айтпаптыр. Анда кандай болот? Махр мисил берилет. Махр мисил деген, орто махр деген кыздын эже карындаштары, эже сиңдилери канча махрга, калыңга кетип атса, ошол махрды күйөө берүүгө милдеттүү болот. Жашында, кесибинде, сулуулугуна бирдей болуш керек, окшош болуш керек. Ошондо мисалы бирөө айтып атат. Кыз айтып атат: "Мен сизге турмушка чыгам, махрга мага умрага алып барып келиңиз" дейт. Же ажыга алып барып келиңиз дейт. Же мен сизге турмушка чыксам, махрыма мага мисалы эч нерсе бербей эле коюңуз, махрсыз эле сизге ыраазымын дейт. Ушул экөөдө тең нике байланды, бирок махр мисил берилиши важип болду. Анткени ажылык маселесинде, умралык маселесинде китептерде Хашат ибн Абидинде келет, белгисиз канча расход болору, ошондуктан мындай романтиканын шариатта орду жок, анык так сумма айтылыш керек. Кызмат көрсөтө турган болсо, ошол кызмат көрсөткөндүн суммасы айтылыш керек. Анан алып барып керүү ар түрдүү болуп калышы мүмкүн. Мисалы ортодо күтүлбөгөн чыгашалар болуп калышы мүмкүн. Айтор ажыны шартлы махр деп эсептегендер эмне кылыш керек экен? Махр мисил бериш керек. Кыз тарап канчага кызын берет, ошол акчаны бериш керек. Ошондой эле махрым жок десе, бул жерде айтат, балага ошол махрды нике кыюу менен бериш лазим болуп калат, важип болуп калат. Ва талзамуху нафакатуху би анваиха. Анан нафака бардык түрлөрү менен фарз болуп калат дейт. Малам такун нашизатан. Бардык түрлөрү менен дегенде бул нафака тамакта болот, жашаган жеринде болот, сукна үйдө мисалы, анан кийим кечеде. Валам такун нашизатан. Малам такун нашизатан ау сагиратан. Ла тутиқул ват'a вала ястанису биха фи байтихи. Качан нафака важип болот? Качан күйөө аялын багууга милдеттүү болот? Эгер аялы нашиза болбосо. Нашиза деген ким? Нашиза деген күйөөсүнүн буйругун аткарбаган аялды нашиза деп коет шариатта. Эми күйөөсүнүн буйругун качан аткарууга аял милдеттүү? Эгер күйөөсү мубах нерседе буйруса. Күйөөнүн вилаяты мубах нерселерде гана. Анткени фарздарды аял итак эле жазаш керек. Намазды итак эле окуш керек, мисалы, жоолукту тагыныш керек. Эгер ушуну талап кылып атса, албетте угуш керек аял. Арамдан итак эле аял тыйылыш керек. Мисалы, арак ичпеш керек, намаз окубай койбош керек. Эми мубах болгон нерсе, мисалы, подружкамдын үйүнө, ортагымдын үйүнө барып келейин десе, ортагынын үйүнө барып келүү мубах. Ушул жерде күйөөсү жок, барбайсың десе, болбой кетсе, кетип калып чыгып кетсе, андан нашиза деп эсептелет. Ушундай сыяктуу мубахтарда эгер итаат кылбаса, анда нашиза болот. Же аялы кичинекей болсо дейт. Биз өткөн сабакта бели кудан өткөнбүз. Мусулмандар бала менен кыз кичинекей кезинде эле куда болуп коет бири-бирине, анан чоңойгондон кийин аларда тандоо ыктыяры болот. Кыз кааласа бойго жеткенден кийин күйөөсүн тандап жашай берет, кааласа фаск кылып никесин бузат. Ошол кезде эгер кыз кичинекей болсо, анда ага нафака бериш важип эмес дейт. Ва яхилу истимта'у кулли минхума бил ахар. Анан экөө тең бири-бирине адал болот. Бири-бирин мисалы бири-биринен лаззат табууга адал болот. Пайдаланууга. Ва ясбуту лаху вилаяту та'диби алейха. Адал болгондо бул жерде ушул китеп негизи соттор үчүн жазылган китеп. Ал эми үй бүлөнүн өкүмү башка. Ахкамул усра же мисал маиша деп коет, аны башка жерлерден окуйбуз. Биз азыр бул жерде соттор кантип проблеманы чечет, ошону үйрөнүп атабыз.
Бул китеп боюнча жашайм деп аракет кылса жашаса мүмкүн, бирок өтө татаал кыйын болот. Анткени бул кантип жыргал жашаш үчүн эмес, кантип маселени чечиш үчүн жазылган китептер. Кээ бирки мусулман кыздарыбыз илимдүү болуп, медреселерде окуйт мисалы, анан турмушка чыкса эле кайненесине чай куйбаймын дейт. Эмнеге десе менин милдетим эмес дейт да. Анткени мен күйөөмө кызмат кылышым керек, кайненем ким мен үчүн дейт. Же бала төрөсө эмизген мага важип эмес экен, мен фигурамды сактайм, эмизбей эле коем, сен барып питание сатып бер детский дейт мисалычы. Билип алган укуктарын. Бирок ошол укуктары туура эмес колдонулат да. Анткени бул өкүмдөр спорду чечиш үчүн жазылган, жакшы мындай ынтымак жашаш үчүн эмес. Буга чейин эле бири-бирине күйүмдүү болуу, бири-биринин сөзүн угуу, итаат кылуу, буга чейин эле толтура хадистер, аяттар айтылып келет ал жөнүндө. Ошон үчүн мисалы кайненеге чай куюп бериш важип болот. Анткени күйөөгө кызмат кылыш важип. Ушул сыяктуу нерселер. Биз азыр бул жерде аябай мындай сумсак өкүмдөрдү айтабыз, ошол өкүмдөрдү ойлоп алып, бирөө ойлобосун да. Ушундай турбай мени көрсө важип эмес турбай мага мисалы баланы эмизиш важип эмес турбай деп ойлобосун. Эми вилаят маселеси. Ва ясбуту лаху вилаяту таъдиби алейха. Вилаят деп башчылыкты айтат. Эркек аял кишиге кайсы тараптан башчы? Эркек акылдуу болгон үчүнбү десек, кээ бирки аялдар бар күйөөсүнөн акылдуураак. Же күчтүү болгонбу дейин десек, кээ бирки аялдар мисалы күйөөсүнөн күчтүү. Демек, бул күйөөнүн башчылыгы таъдибде, адептөөдө болуш керек экен. Жакшы жаманды айтып, багыт көрсөтүүдө болуш керек. Анткени эркек киши эгер аялга насаат айтып атса, муну кылба, бул арам, бул макруh, бул нерсе болбойт, Аллах Тааланын астында сен күнөөкөр болосуң, элдин көзүнчө уят болосуң десе, өзү ошону кылбай калат эркек. Анткени өзү айтып туруп, ошонун тетирисин кылса, эркек үчүн намыс. Аял киши болсо айтып коюп, эртеси күнү өзү кылып кое бериши мүмкүн. Биринчиден, экинчиден, эркек кишиде рой үстөмдүүрөөк болот дегенбиз өткөн сабакта. Аял кишиде шафака ва рой деген бар дегенбиз. Аял кишиде эмоция, сезим бар, анан акыл, эс бар. Ошондо аял кишиде сезим, бул эмоция көбүрөөк болот экен. Эркек кишиде тетирисинче акыл эс көбүрөөк болуш керек. Анан эң акыркы чечимди эркек чыгарыш керек. Вилаятул жаза эмес. Мен мисалы аял киши укпаса күйөөсүн, сен менин сөзүмдү укпадың, мен сени жазалайм деп жазалаганга акысы жок. Бул адеп дегенге, тарбиялаганга акысы бар. Ва таджибу алейха таатуху фима кана мубахан шар'ан. Аял кишиге важип болот, күйөөсүнө баш ийүү мубах болгон нерседе шариатта дейт. Эгер арам нерсеге буйруп атса, баш ийбесе күнөөкөр болбойт. Жерде болуусу важип. Башкача айтканда, чыкса күйөөсүнүн уруксаты менен чыгат. Ар бир жолу чыкканда уруксат сураш керекпи? Шарт эмес. Бир жолу мисалы жумушка барып келсең уруксат десе, кийинки күндөрдө эле бара берет. Бирок эгер күйөөсү чыгарбаган болсо, анда чыкпаш керек болуп калат. Чыкпаш важип болуп калат. Вала тахруджу би гайри хаккин шар'ийин илля би изнихи. Шариатта шар'ий укук жок жерге чыга албайт, бир гана күйөөсүнүн уруксаты менен чыгат дейт. Башкача айтканда, мисалы ата-энеси каттуу ооруп атат аялдын. Аял барып ата-энесин карап алса, алар аябай кыйналат, же өлүп калышы мүмкүн, мисалы да, Кудай сактасын. Ошондой учурда күйөөсү уруксат бербейт. Ушул учурда уруксатын сурабай эле чыга берсе болот шариатта. Ушундай сыяктуу нерселер айтып жатат. Же бирөө төрөп атат, анын жардамы керек экен, уруксаты жок эле барып төрөтүп койсо болот. Андан башка жөн эле чай ичип келейин, шеринеге барып келейин деген сөздөрдүн баарында күйөөсүнүн уруксаты керек. ولا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي بعد إيفائها معجل مهرها. Анан калыңды берүүдө эки түрдүү болот. Биринчи негизи калыңды баарын чогуу берет биздин салтта. Бирок кээ бир өлкөлөрдө калыңдын жарымын биринчи берип тойдо, анан кийин жарымын кийин өмүрүнүн аягына чейин акырында төлөйт. Ошондо эгер калыңды же махырдын бир канча бөлүгүн же баарын алса аял, күйөөсүнө
Егер күйөөсү төшөккө чакырса баш тартканга болбойт. Егер үзүрлүү шариатта үзүр деп эсептелген күндөр болсо, же себеп болсо анда уруксат. Bunun tetiri түшүнүгү, эгер мисалы калыңды бере элек болсо, эч нерсе бере элек болсо, махырды же калыңды аял киши баш тартса болот деген сөз болуп атат. Бирок бизде Кудайга шүгүр кыргыздын салтында андай эмес. Кыргыздын салтында махыр же калың биринчи эле айтылат, биринчи эле берилет. Wa tathbutu hurmatul musaharati wa yathbutu al-irthu min al-janibayn. Нике кыйылгандан кийин хурматул мусахара деген бар. Мусахара деген кудалык, арамдык деп коет. Мисалы, бала менен кыз үйлөнгөндө кыздын энеси балага арам. Махрам болуп калат автоматически. Эгер кошулса эгер башка бирөөдөн кыздары болсо, алар да арам болот. Ошондой эле аялдын кайнатасы аялга арам. Махрам болуп калат да. Ошондой эле эгер күйөөсүнүн башка никеден балдар болсо, алардан арам болот, махрам болуп калат. Эми хурматул мусахара бузулуп кетчү көп жерлер бар. Азыр эртерээк айтып кое берейин. Мисалы, той болуп атса, вальска чакырып калды, чыгып кайнатасы менен бийлеп жатат. Ошондо денесин шахват менен кармап койсо, эгер эркектиги козголуп кетсе, анда баласынын никеси бузулат. Кайра үйлөнгөнгө мүмкүн эмес. Ошондуктан илгертен кыргыздын салтында кайнатаны көрсө жүгүнүп же башка бөлмөгө качып жүргөн ошондон болгон. Бул хурматул мусахара. Ошондой эле мисалы кээ биркилер бир жубандарга үйлөнсө, анын кыздары болуп калышы мүмкүн, мисалы башка никеден. Ошол кыздарына да шахват менен кармап койсо, өөп койсо, анда аял менен болгон никеси бузулат. Эми ушул маселеде шахват болбосочу десе, шахват болбосо эч нерсе болбойт. Мисалы, кайнатасы карыган болсо, кыйналса, келини келип бутун жууп бере берсе эч нерсе болбойт. Же тескеринчи ушундай, Маселе жанагындай зина кылуу, шахваты козголуп кетсе, хурмат болуп атат, арам болуп атат. Демек, нике кыйылды, автоматически бул жерде тууганчылык пайда болот экен дагы, бири-бирине арам болуп калат жанагы адамдар. Wa yathbutul irthu min al-janibayn. Анан эки тараптан тең бири-бирине мурас алууга укуктуу болот. Акылуу болот. Ила гойри залика мин ахками никах. Мындан башка дагы ушул нике өкүмдөрү бекен болот.